кайнэжем, улуу кайнэжем Сооронбекова Алия айым бизнеске өзү айтып бергендей бизнеске келбей жатып келгенден кийин бизди тарта баштады, келиндердин баарын айтыпчы. Анан ошол келиндердин ичинен мен почему бы нет, давайте воспользоваться деп баштадым. Ошол убакта мен уже анда мамочка в декрете болуп, үйдө отуруп, эмне бала менен заниматься эткенден башка эч нерсе менен алек боло элек болчумун да. Мен өзүмдү ошо энергиямды, бир фокусумду башка жака жумшасам, бала эле памперс, пеленки да памперсы деп кечке эле бир баланы ойлобосо, бир өзүмдү бир сферадан тапсам экен деп изденип жүргөн болчумун ошол убактачы. Анан ошол моментте бул бизнести түшүндүрүп, аябай тактап, сен бул жерде бала менен отурсаң дагы онлайн иштеп акча таап, ушундай чоң доходторго жетип, ушундай эжеңдей болуп, сен деле мындай жакшы жашагың келеби деп аябай сонун мотивация берди да, Алия айымчы. Анан ошол убакта мен как раз балам чоңоюп калган, кызым, убакыт пайда болду да. Ошол убакта СММ курсу жаңыдан популярный боло баштаган кез болчу. Азыр аябай кымбаттап кетиптир, ошол малда аябай эле арзан эле болчу да. 2021 жылы мен биринчи жолу СММ курсун окуп, анан ошо Нурзада айымдын Instagram баракчасын алып бара баштадым. Алып бара баштаганда ал жактан күндөн күнгө активный, вовлеченный аккаунттар, вовлеченный десем кандай десем, целенаправленный адамдар көп каттала баштады да. Анан мындай каттар аябай көп келе баштады. Эже бизге да көрсөтүңүзчү, бул эмне деген бизнес, мен деле сиздей болгум келет деген ушундай толтур айымдар жазат деп коюңуздар, эми личкасыначы. Анан ошол директти окуп атып эле таасирлендим да. Бизге мындай шанс болуп атса, бизге түшүндүрүп берип атса, ушундай наставник, спонсор болуп атса, почему биз колдонбойбуз депчи. Анан мен бул Instagram баракчасын алып барган үчүн мага, конечно, за энергообмен ал төлөп берчү акча, жардам берчү дебейинби. Анан бирок ошол толтур айымдардан келген ошондой каттарды окуп, мен аябай таасирленип, ушундай тааныбаган эле адамга ушинтип жазып, мага үйрөтүңүзчү, мен да сиздей болгум келет деп атса, значит, надо воспользоваться деп, Нурзада айымдан артынан калбай, машинада кетип баратсак дагы, бир жака баратсак, конокто баратсак дагы ушу сурай баштадым да. Кантип иштеш керек, эмне кылыш керек, эмне кылсам болот, кантип кылам, адамдар чакырганда кантип чакырам, жок деп койсом эмне кылат деле ушундай суроолорду бере берчүмүн да. Каждый раз ушу машинада кетип баратканда, ал за рулем кетип барат да, айтып берчү. Ошонун баарын топтоп, анан мотивация, каждый раз мотивация берчү да. Вот смотри, Казакстанда ушу сендей болгон эле эки жаңы жаш лидерлер ушундай чоң статусту ачып, мына үй салып атат, машина алып атат. Силер эмнеңер менен кемсиңер деп бир сыйра ушундай катуу мотивация берчү да. Анан ошол учурларда 2022 жылы мен негизи бизнеске осознанно келгенимдин түрткү болгону бул кызыбыз болуп калды да, улуу кызыбыз. Улуу кызыбыз 2 жашка чыкканда, ага чейин сүйлөп келаткан болчу. 2 жашка чыкканда откат кетип, мындай сүйлөбөй калды да, речь токтоп калды. Сүйлөө речи токтоп, мындай өзүнүн сверстниктеринен артта кала баштады. Анан Бишкек